Фронт тилкесиндеги чабуулга кабылган адамдар жана техника. Миңдеген ушундай кадрлар күн сайын келип турат. Баары видеого тартылган, катталган, эсептелген. Орусияга каршы бул согушта Украина маалыматтарды жаңы ыкмалар менен колдонууда. Дрон иштеткен бөлүктөр согуш башталгандан бери өз ийгиликтерин видеого тартып келишти. Кадрлар анализ үчүн Киевге жөнөтүлдү. Азыр ар бир тастыкталган сокку үчүн бөлүктөр упайларды алышат. Ал эми упайлар байгелерди билдирет. Демек мында Украин дрону орус дронуна чабуул жасап жатат. Дал ошондой. Киевдеги анонимдүү кеңседе талдоочулар кадрларды талдап, ар бир соккуну текшерип, жооптуу бөлүккө упайларды беришет. Бизге алардын жайгашкан жерин жана ысымдарын ачык айтпоо керектиги айтылды. Электрондук упайлар категорияларга карап ар кандай берилет. Бул видео оюн сыяктуу угулушу мүмкүн, бирок бул абдан олуттуу иш. Өлтүрүлгөн орус жоокери 6 балга барабар. Бирок багынып бергени андан алдаганча баалуу. Аны келечекте айырбаштоого болот. Мында биз орустарды жок кылып атабыз. Бул схеманы Орусиянын сан жагынан күчтүүлүгүнө каршы күрөшүүнүн жолдорун издеген Украинанын санариптик трансформация министри ойлоп тапкан. Муну биринчи кезекте сапаттуу маалымат, согуш математикасы жана чектелген ресурстарды кантип натыйжалуу колдонууну түшүнүү десек болот. Мында шыктандыруу да бар. Биз упайларды өзгөрткөндө мотивацияда кандай өзгөрөрүн көрөбүз. Сиздердин бул ишиңерди согушту оюн көрүп жатышат деп сыпаттагандар бар. Чын эле ошондойбу? Биз үчүн эң маанилүүсү көйгөйдү чечүү. Биз ошонун жолдорун издеп жатабыз. Бул согуш. Биз муну оюн катары эсептебейбиз. Бул узакка созулган согуштагы Украинанын фронттогу аскерлери үчүн маанилүү жаңылык. Биз жаңы схема тууралуу жоокерлердин оюн билүү үчүн ондогон бригада менен байланышып, кызыктуу жоопторду алдык. Жалпысынан биз жолдошторум менен бирге буга оң көз караштабыз. Бул душманды мүмкүн болушунча жоготууга учуратып, өз чыгымдарыбыздын ордун толтуруунун жолу дейт Владимир. Бирок өзүн Снейк деп атаган жоокердин буга ичи чыкпады. Мотивациянын түпкү маселеси муну менен чечилбейт. Упайлар аскерден качкан адамдарды токтото албайт. Бирок фронттогу көпчүлүк бөлүктөр жаңы системага ыраазы болгондой эле көрүнөт. Бул упайларга негизделген программалар жакында эле ачылды. Биз анын кантип иштерин түшүнгөндөн кийин ал абдан жакшы система болуп чыкты. Биздин балдар чарчап чалыгып бүттү. Аларды оңойлук менен бир нерсеге шыктандыра албайсың. Бирок бул система жардам берет. Ал адамды алга сүрөйт. Киши өлтүрүп упай топтоо ырайымсыз, атүгүл катаал угулат. Бирок бул согуш жана Украина мүмкүн болушунча эффективдүү согушууга бел байлап жатат.